Балким азыркы учурдагы жашоону автоунаасыз такыр элестетүүгө мүмкүн эмес. Дүйнөдө унаа көптөгөн функцияларды аткарат. Бул транспорт каражаты, инвестициялоо объектиси, атүгүл көркөм өнөр чыгармасы. Ар бир адамдын кыялындагы эңсеген унаасы бар болсо керек. А сиздин кыялыңызда унаа кандай? Сиздер менен проект Раян дүйнөдөгү эң кымбат автомобилдердин тизмеси. Бүгүнкү видеону сүйкүм автомобилдердин бири Ferrari Pininfarina Sergio менен баштайбыз. Анын баасы $3 миллион. Бул унаанын концепциясы дүйнөгө биринчи жолу 2013-жылы Женевада көрсөтүлүп, жана италиялык дизайн ательесинин негиздөөчүсү Sergio Pininfariндин элесине арналган. 2015-жылы Ferrari компаниясы бул автомобилдин чектелген 6 гана нускасын чыгарган. Аларды компания өзү тандаган 6 кардарына саткан. Бул автомобиль рыногундагы эң кымбат Ferrari моделдеринин бири. Ferrari'nin 458 modelinin негизинде түзүлгөн бул унаа 562 аттын күчүнө барабар кубаттуулукка ээ жана 4,5 литрлик V8 кыймылдаткыч орнотулган. Bugatti Veyron Vivere $3,300,000. Бул гиперкардын чектелген 2 гана нускадагы экземпляры чыгарылган. Унаага 1939-жылы 24 саатка созулган Лиман жарышынын жеңүүчүсү, легендарлуу француз жарышчысы Пьер Вейрондун ысымы берилген. Ал эми 2010-жылы Top Gear жана Rob Report журналдары Bugatti Veyron автомобилин акыркы 10 жылдыктын эң мыкты унаасы деп аныктаган. Автомобилдин кубаттуулугу 1200 аттын күчүнө ээ жана 2010-жылы суперспорт модификациясы максималдуу ылдамдыгы 408 км/саатты түзүп, дүйнөлүк ылдамдыктын рекордун жаңырткан. McLaren P1 LE $3,600,000. 2016-жылы чыгарылган McLaren дагы бир жолу ылдамдыктын падышасы болуп аталды. Ал Нюрнбергдин түндүк циклын 6 минута 43 секундада басып өтүп, Neo AP9 койгон мурунку рекордтон 2,5 секундага ашып, дүйнөлүк рекордду жаңыртты. McLaren P1 LM'дин баасы $3,600,000 түзгөн. Бирок бай адамдардын баардыгы эле бул унааны сатып ала алышкан эмес. Эмнеге дегенде мындай машинеден 5 гана экземпляр чыгарылган. Бирөө Японияда, бирөө Бириккен Араб Эмираттарында, бирөө АКШда, бирөө Улуу Британияда. Акыркы унаа McLaren'дин өздүк музейинде сакталып турат. Lamborghini Venena $4,5 миллион. Venena 2013-жылы Lamborghini концерни тарабынан чыгарылган италиялык суперкар. Өндүрүү алдындагы версиясы Lamborghini'nin музейине жөнөтүлгөндөн кийин 2013-жылдын март айында брендтин 50 жылдык мааракесине арналган Женевадагы автошоуда көргөзүлгөн. Үчөө премьерасына чейин сатылып, бирөө Lamborghini музейинде сакталууда. Бул унаага 1914-жылы Испаниянын Сан-Лукада Баррамера шаарында Таррадар Хаса Санчести өлтүргөн Venena аттуу агрессивдүү буканын аты берилген. Суперкардын кузову толугу менен углепластик жипчелеринен жасалып, көптөгөн аба агымына ээ жана Lamborghini Aventador моделине негизделген. Aventador моделине салыштырмалуу анын салмагы 125 кг төмөн. Алдыңкы жагында 20 дюймдук, арткы жагында 21 дюймдук Pirelli P0 дөңгөлөктөрү менен кооздолгон. Koenigsegg CCXR Trivita $4,800,000. Бул гиперкардын кузовун көмүртектүү волокнону алмаз менен каптап жасашкан. Бул ыкма Koenigsegg концерни тарабынан толугу менен иштелип чыгып, жаңы жана уникалдуу ыкма болуп саналат. Башында Trivita'нын 3 нускасы чыгарылышы пландаштырылган. Бирок алмаз менен каптоо жолу татаалдыгына байланыштуу 2 гана нускасы жарык көргөн. Бул гиперкар Shimmering Diamond Wave кузову, Inconel түтүктөр системасы, ABS, керамикалык тормоздар жана аба жаздыктары менен жабдылган. Koenigsegg CCXR Trivita $4,800,000 бааланган эң кымбат спорт унааларынын бири. Бул гиперкар 1100 аттын күчүнө ээ болуп, саатына 400 км чуркай алат. Mercedes Maybach Vision 6 кабриолет $8 миллион. Бул кымбат баалуу автоунаанын концепциясы 2016-жылы августта Калифорниядагы Pebble Beach аймагында өткөрүлүп келген конкурс Elegance автоунаа көргөзмөсүндө сунушталган. Унаанын узундугу дээрлик 6 метрди түзүп, 2 кишилик кабриолет болуп эсептелет. Автомобиль 4 электр мотору менен камсыздалып, алардын жалпы кубаттуулугу 750 аттын күчүнө барабар.
100 чакырым ылдамдыкты 3,5 секундада ала алат. Америкалык APA ыкмасы боюнча жүргүзүлгөн өлчөлөргө караганда ылдамдыгы саатына 330 км. Mercedes компаниясы бул унааны эң кымбат яхталар менен теңеп гламурный деп аташат. Ички кузовунун жасалгасы алтын менен бууланган жиптен тигилип, маңдайкы айнегинде 2 инновациондук дисплей орнотулган. 24 дюймдук жеңилдетилген спафтан жасалган дисктери эксклюзивдүү ушул унаага арналган. Автомобилдин өзгөчөлүгү адамдын ден соолугун жана унаанын коопсуздугун көзөмөлдөп турчу биометрикалык сенсорлор менен жабдылган. Rolls-Royce Swiftail $13 миллион. 29 май 2017 жыл саат 15:00. Ысымы сыр бойдон сакталган кардардын буйругу менен Rolls-Royce компаниясы экстраваганттык Swiftail купесин жасады. Британдыктардын айтымында 2013 жылы аларга дүйнөгө таанымал магнаттардын бири келип, Rolls-Royce сатып алууну ниеттендиргенин билдирген. Жана албетте көчөдө кездешкен эмес, жалгыз ал үчүн атайын жасалган жалгыз унааны каалаган. Мындан тышкары, заказ кылган автомобиль 1920-1930 жылдардагы бренддин классикалык модельдерин элестетип туруш керек эле. 3 жыл талыкпай эмгектенгенден кийин Rolls-Royce компаниясы өзүнүн натыйжасын көрсөттү. Британдыктар 1925 жылы чыгарылган Phantom 1 Roadster, 1934 жылы чыгарылган Phantom 2 Streamline салонду негизге алып, 2 орундук узартылган бул супер унааны жасап чыгышты. Эксклюзивдүү унаанын баасы 10 миллион фунттан ашкан, же азыркы курс боюнча $13 миллион турат. Bugatti Lavoie Tournoi $18 миллион $700 миң. Бүгүнкү рейтингдин жеңүүчүсү, дүйнөдөгү жалгыз экземпляр болгон Bugatti Lavoie Tournoi $12 миллион $500 миң бааланган. Бирок акыры $18 миллион $700 миң сатылган. Акыры унаалардын эң кымбат наамын расмий түрдө алган. Эксклюзивдүү гиперкар 2019 жылдын март айында Женева автосалонунда бир нускада тартууланган. Bugatti компаниясынын президенти Стефан Винкельман билдиргендей, уна $16 миллион $500 миң, же болбосо $18 миллион $700 миң бааланып сатылган. Француз тилинен которгондо кара машина дегенди билдирген 16 цилиндрлик, 8 литрлик V16 кыймылдаткычы менен жабдылган унаанын эң жогорку ылдамдыгы 420 км/саат. Ардактуу достор, каналга жазылганды унутпайбыз. Комментарий калтырабыз, лайк басабыз. Сиздер менен проект Раян болду. Көрүшкөнчө.